Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Сиздер менен Астра. Бүгүн мына ушундай парникти орноттум. Бул парник былтырда мага кызмат кылды эле. Бул парникти жасап алуу эң эле жөнөкөй. Сиздерге дагы ушундай эгер гүлдөрүңүздөрдүн рассадалары, гүл көчөттөр батпай жатса, мына ушундай кылып эң эле жөнөкөй кылып жасап алсаңыздар болот деп көргөзүм келди. Бул болсо жөнөкөй эле талдардын бутактарынан, сабактарынан алып, кесип алып эле, анан ортосунан жетпей баратса, мынтип скотчтоп салдым. Ичке жагын экөөнү бири-бирин кабаттап туруп, анан жерге сайып койсок эле, бул пленканы көтөрүп берип, ичинде ушундай болуп берсе болду да турабы. Анан гүл көчөттөрүмдү ушинтип эшикке күндүн жарыгына алып чыктым. Алып чыкканга ушундай себеп болду. Айылга 3-4 күнгө айттыкка барып келиш керек болду. Ошон үчүн мына ушундай кылып гүл көчөттөрүмдү жарыкка алып чыгып койдум. Мына бул парничок мындай баарыңыздарга эле керек болот. Эгер эмнеден кылам деп ойлонуп жатсаңыздар, жөнөкөй эле ушундай жыгач талдын бутагынан эле ушинтип скотчтоп туруп эле жасап коюңуздар. Мага окшоп. Бул жакка питониялар дагы чыкты. Гүл уруктардын баардыгы чыкты. Гүл көчөттөрдүн. Буларды кичине мындай кылып ачып койдум, кичине. Антпесем меңгелгиче ичи көгөрүп кетеби деп коркуп. Мынакей. Гүл көчөттөрдүн баардыгы чыгып алды. Бул жеринен басып койсок эле, бул жагы кичине мынтип ачылып калат. Болот ушул ачылганы. Меңгелгиче жакшынакай болуп тургула деп гүлдөр менен сүйлөшүп жатам. Жакшынакай болуп турушса, 3-4 күн. Анан келип сугарып, карап коем да. Ооба, былтыр дагы ушундай кылгам. Полкаларга гүл көчөттөр батпай калып, ушинтип алып чыгып, ушул парничокко орнотуп койдум эле. Былтыр дагы ошентип өстүрүп, анан температура бирдей калыпка келгенде анан эшикке отургузгам да, башка ордордуна. Азырынча мына ушундай жерде гүл көчөттөрүм жайгашты. Айла жок, ушундай кылганга туура келди. Антпесем үйдө жарыктын баарын өчүрүш керек, светке сайылгандардын баардыгын өчүрүп кетиш керек да. Анан өчүрүп койсом, булар мындан дагы узарып, бойлору жарык жок, өсүп кетет дагы, өзүн көтөрө албай жыгылып калат да гүл көчөттөр. Ошондуктан жарык керек. Болгону ушуну көргөзгүм келди. Сиздер дагы эрикпей ушундай кылып жасап алсаңыздар жакшы да, гүл көчөттөргө эң жакшы. Бул жагын жөн эле мынтип ар кайсы менен бастырып, чекелерин таштар менен деле бастырып, мындай кылып бастырып койдум. Главный ичинде жылуу температура болуп турса болду деп. Мына ушундай менде жаңылык. Гүлдөрүңүздөр батпай жатса, мына ушундай парничок кылып жасап алыңыздар. Ичи сонун болуп калып, температурасы сонун. Азыр эле алып чыктым буларды. Булар даже үйдөн дагы жылуу окшойт. Баардыгы ушундай болуп, сонун болуп калды. Тердеп кетти булар, ысык. Меңгелгиче жашап тургула деп атам. Өзү бизде аялдан амал качып кутулбайт деген бар го. Кетип атсам дагы гүлдөрүмдү кандай кылсам деп, мына ушундай кылып орноштуруп, жайгаштырып коюп кетип атам. Туура эле кылдымбы, меңгелгиче чыдайбы? Кызык болуп жатат.
Сіздер қандай қылып гүлдөрдү жайгаштырып жатасыздар? Полкаларыңыздарга батып атабы? Меники уже батпай баштады. Эми мындан ары утуру чыкканын эле ушул жакка алып келип тизе берем. Сіздер менен асыра болдум. Катталып алыңыздар. Менин гүлдөрүмдү жайында гүлдөгөндө сіздерге дайым көргөзүп турам. Катталып алыңыздар. Жаңылыктардан артта калбайсыздар. Бул жактарындагы жаап коеюн. Таш менен бастырам азыр мындай кылып туруп баардыгын. Ошо менен мен келгиче туруп турат. Бүгүн 18 март 2026 жыл. Мен Бишкектин четиндеги Кызыл Тоо айылында жашайм. Сокулук районуна карайт биздин. Ушундай менде жаңылык.